Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен аралыкта окутууда окуучуларга кошуу, көбөйтүү, кемитүү, бөлүү амалдарын мамыча түрүндө кантип көрсөтсө болот, ошол боюнча айта кетемин. Мамыча түрүндө окуучуларга көрсөтүү үчүн эң алгач решение столбиком деген программаны көчүрүп алабыз Play Market'ten. Андан соң решение столбиком мамыча түрүндө иштөө боюнча программага киребиз. Эң алгач кошуу амалын карап көрөбүз. Бул жерде өзүңүздөр каалагандай чыгарып алсаңыздар болот, жазып алсаңыздар болот. Эми кемитүү амалын карап көрөбүз. Эми көбөйтүү амалын карап көрөбүз. Бөлүү амалын карап көрөбүз. Ушинтип амалдарды мамыча түрүндө окуучуларга түшүнгөнгө оңой программаны көчүрүп алып, сиздер дагы окуучуларга түшүндүрсөңүздөр болот. Видео сабак жасасаңыздар болот. Эгерде сиздерге бул видео жаккан болсо, лайк басыңыздар жана менин каналыма катталыңыздар. Көптөгөн кызыктуу, сиздерге керектүү видеолорду көрө аласыздар.